санын периштелер дагы билбейт да. Кээ бир адамдар айтат, илим шайтанда дагы бар. Шайтанда илим жок. Динимди сурайсың сен сатканга деген. Мен бул 18 миңге динимди сата турган адам эмесмин деген. Шайтан мусулман болот эле, адаштырбайт эле адамдарды. Афдалул жихади ман кала калимата хаккин инда султанин жаир. Эң абзел күрөш бул залым падышанын жанында чындыкты айта билүү. Чындыкты айтканда 3 сыфат менен айтыш керек. Чындыкты айтканда услуб, айтуу методу пайгамбарыбыз кандай болуш керек? Кандай метод? Өтө мээримдүүлүк менен, өтө жакшылык каалоо менен. Экинчиси ыхлас менен айтыш керек. Үчүнчүсү чындыкты айтыш керек. Бир заманда бир падыша ар бир айт күнү имамга, мешіттің чоң имамына, өлкөнүн чоң казысына 1000 динар берет экен. 1000 динар, динар деген алтын тыйын. 1000ден берет экен. Мындай ал кезде ушундай идиште эмелер болон, мындай эмелер жасап, чүпүрөктөн баштык тигип, ошонун ичине 1000 динарды салып туруп, анан мом, шамчыракты эритип туруп, печать басып койчу экен да. Озун байлап. Ошонун 18 жыл бою берет да. 18 жолу берет, 18 жылда. 18 миң динар болот. 18 миң динарга ал имам бир 10-15 үй алып, 4 аял алып, 10-15 төө алып, 1000 кой алып койсо болот эле. Анын 19-жылы падыша имамдан бир фатва сурайт. Ушуну болот деп коюңузчу дейт. Шариатта болбойт бирок. Алтын тагынган мүмкүнчүлүгү бар бай адамдарга арам эмес, болот деп коюңузчу дейт. Алтын саат, алтын шакек эркектерге өзү арам да. Ошону болот деп фатва бериңизчи десе, имам айтат, жумада мен андай фатва уруксат бере албайм. Дин меники эмес дейт. Мен динге кожоюн эмесмин, мен кароолчумун дейт. Болотту болот деп айтам, болбойту болбойт деп айтам десе, падыша анан айтат, алып жүрөсүңбү дейт, 18 жылдан бери дейт. Мен бир жолу фатва берип койсом эмне болот? Дегенде айтат, мен ушуну билгем. Имамдын үйү мешіттин жанында болот, бөлмөсү. Кирет дагы 18 түйүндү көтөрүп чыгат дагы таштайт жаныначы. Мен билгем дейт. Бир күн келет, бир динимди сурайсың сен сатканга деген. Мен бул 18 миңге динимди сата турган адам эмесмин деген. Алтын тагыш эркектерге харам болот деген. Ким болсоң болгон сен деген. Ал муну көтөр деген. Ошон үчүн хак, чындыкты айта алуу эң чоң күрөш ушул. Лагадватун фи сабилиллахи ау раухатун хайрун минад дунья ва ма фиха. Равахул Бухари ва Муслим. Бир таң же бир кеч Аллах жолунда өткөрүү артыгыраак болот. Дүйнө жана анын ичиндеги нерселерден, дүйнө жана анын ичиндеги нерселерди садака кылып тапкан сооптон Аллах жолунда бир кече же бир күндүз жүргөн. Аллах жолу кайсыл? Аллах жолу адам ажылыкка баратат, умрага баратат, илим алганы. Ким илим үйрөнүү үчүн үйүнөн чыкса, ал Аллахтын жолунда болот кайтып келгенче. Элестет. Ошондуктан Аллах жолундагы сооптун санын периштелер дагы билбейт да. Ошондуктан илим алуучулардын кадам астына периштелер канатын жаят. Эмнеге? Себеби сыйлыктарынын, даражаларынын көп болгону үчүн, бийик болгону үчүн. Фақихун вахидун ашадду ала шайтани мин алфи абидин. Бир илимдүү, амалдуу адам. Фақих илимдүү, амалдуу адам. Себеби илими болуп туруп, амалы жок болсо, ал фақих эмес. Ал маалымат ээси.
Key bir adamlar aytат, ilim şaytanda dagı var. Şaytanda ilim yok. Şaytanda informasiya var. Şaytandыкını ilim dese güne olur. Bilgenine amal kılgan adam alim olur. Fakih ilimi dagı var, akıllı dagı var, jana amalı dagı var. Oşondoy bir adam katturak şaytan üçün, oğurrak şaytan üçün min ibadatçıldı adaştırgandan görü. Abid kim? İbadat kılar. İlim yok. Bolgonu namaz okuyup oroza tutat, namaz okuyup oroza tutat, uşun öyle jüret. Abid. Başka iş jasabayt. İbadat jasap jüret. Oşondoyda adaştı, mingde adaştırууdan bir ilimdүү, amaldуу adamды adaştırуу şaytan üçün kıyınırak, oğurrak. Uşul hadisti ukkandan keyin bir şaytan, kichine şaytan, çoң şaytanга aytat. Kantip öyle ошондой болсун дейт. Jür deyt dagı kichine şaytanды çoң şaytan ээрчитип мечиттин жанына алып барат. Adam sölekötünde bolup ökö barışat. Çıkkan adamlardan surayt. Meçitten çıkıp jatkan adamlardan surayt. Her birinin Allah Taala asman жерди iğnenin közü var go teşigi. Oşonun ötkör alabı, ötkör albayбы dese her biri seni ayınıp kalgan kantip ötkörөt deyt. Her biri oşondu çıkıp ketet. Her biri. Anan imam çıkıp kalat. İmamdan soraganda imam aytat, sen şaytansın mı deyt. Nege dese işenbeysin mi deyt. Allah'tın kudreti jetet ekenine işenbeysin mi deyt. Allah Taala asman жерди iğnenin közünden ötkörü alat. Bирок özü bilet kanday kılıştı. Oşol baarını kичирейтеби же iğnenin közünü çoңoytobu özü bilet deyt. Bирок kudreti jetet deyt. Oşondo janag çoң şaytan kichine şaytanга aytat, kördüңbü deyt. Mular jönle namaz okup jüret deyt. Kichine bir nerseni aytsaң boldu. Adaşıp ketet. İmamda adaştırуу kança kıyın. Bilip aldı bizde şaytan ekenimiz. İlimli adamdı adaştırуу şaytan üçün. Kanday kılıp adaştırayın dese bilip alat da bul şaytanın azgırı. Bul ilimnin fazileti artıkçılığı aytılgan hadis. İlimli adam şaytan üçün kançalık kıyın. Amalı bolsa, anan janakı sözde aytbaş gerek, şaytanda da ilim var dep. Şaytanda ilim bolganda namaz okuyt ele. Şaytan musulman bolot ele, adaştırbayt ele adamlardı. Şo şaytanda ilim yok. Şaytanda informasiya var, tarıhты bilet, malumat var, jaşı çoң. Bирок ilim yok. Allah Taala amal kılууга мүмкүнчүлүк берсин.